Assalamu alaikum, Машина Кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Ош шаарында Жапалакуноо базарынан ушул видео тартууну баштоодобуз. Бүгүн 27 октябрь 2024 жыл, апта күнгө жекшемби. Матиз унааларын ушул видеодо маалымат берип көрсөтө кетебиз сиздерге. Албетте баасы такталганынан көбүнчөсү. Бұл жерде Матиз 2 Өзбекстан, без комплектация, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 2005, 4 цилиндрлүү мотору, 235 000 сом. Рейлинг, спойлер, ветровиктери бар. Кондиционери бар, бұл максималдуу комплектацияда экен. 4 айнектен электро көтөргүчтө, гидравлика бар, 10 капталы электро күзгүдө. Дөңгөлөктөрү алдыңкылары жайкы, арканкысы кышкы. Оор айдагы мындай бир аз күн бүркөлгөнсүп баштады. Салкын эле. Матиз канчада отаса? 270 000 кеми бар. Бул да Матиз 2 без комплектация, Өзбекстан. Туманниктери бар. 2008. Кондиционер барбы? Жок экен кондиционери. Кондиционери жок. Максималдуу эмес. Бул Матиз 2 Өзбекстан. Жөнөкөй комплектацияда экен. Же гидравлика барбы? Жөнөкөй экен. 2010 240 000 сом. Бул Матиз 2 Корея. 2004 коробка автомат. Салон эко-кожа. Салон жакшы таза экен. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө. Кондиционер, гидравлика бар. Баасы канча болду? 310 000 сом. Так, бұл жерде да bir Матиз 2 Өзбекстан без комплектация 2007. Басы қанша oldu? 240. 240 000. Неме? Кондиционері жоқ. Рейлинг Матиз 3-тікі қойылып тұр. Бұл Матиз 3 Корея. Коробка автомат 2008. Қаншада отасыңар? 440 410 000 сомға беріп берем деп отады. Салон эко-кожа. 410 000 деп отады. Мынаки ролі да өзіңіз ал. Дағы түшесіңер бе? Түшері. 410 000 дағы сүйлешөз дейді. Oldu. Жоқ, керегі жоқ. Мында жеңілі көрсөтүп турабыз. Кыска бирок нуска алып тартканга ушундай видеолорду тартуулайбыз көбүнчөсү. Бир машинага көп убакыт бөлүп токтолбойбуз. Да бир Матиз 2 Өзбекстан, көрүнүшү жакшы, салону деле жакшы. Таза болуп турат. Кондиционер жок, алдыңкы айнектери электро көтөрүштө. Гидравлика бар, а? 2011 канчада атасыңар? 320 000 сом ушул. Силер канчада отасыңар? Канчада отасыңар таксыр? 240 000. Бул да Матиз 2 Өзбекстан. 240 000 кеми бар дейт. Дөңгөлөктөрү жайкы. Бир 50% бар протектору. Мынандай музыканын подиумдары турат. Кондиционер бар. Айнек көтөрүштөрү жөнөкөй. Гидравлика барбы же жокпу? Жок гидравлика. Гидравлика жок экен, кондиционер бар экен да. Матиз 3 Европа.
2008 коробка механика. Спойлері бар. Қаншада отасыңар? Родная краска, брат. Родная краска дейді. Механика 400 000 сом. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Буларда так кондиционер жок экен. Анан немеде болот? ABS системасы да бар болот. Европада болот. Бул каптагынан көрүнүшү. Матчиз 2 Өзбекстан 2008 230 000 сом. Жөнөкөй комплектацияда. Матчиз канчада отасы? 270 000 сом. 2006. Бул да Өзбекстан. Дөңгөлөктөрү жайкы, түртөн тең, протекторлар жакшы абалда. Так, кондиционер бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, гидравликада бар, комплектация жакшы. Жакшы. Бул Матчиз 2 без комплектация, Өзбекстан 2005 290 000 сом. Дөңгөлөктөр ушунда куюлган истерде, төртө тең жайкы, үзгүлөрүндө повторительдер бар, рейлинг, спойлер дагы бар, кондиционер бар, максималдуу комплектацияда, анан жакшынакай чаккан чыканак тирегичи, боксу менен кожун. Жакшынакай жарашыптыр. Матчиз бир кагазы да жок, бир осу сатылды экен. Эси да көрүнбөйт. Матчиз 2 Өзбекстан 2009 230 000 сом. Рейлинг спойлер бар, могу жерден баякы капкагы жок экен. Так, кондиционер көрүнбөйт. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Матчиз 1 Корея 1998 150 000 сом. Кондиционер, гидравлика, электро көтөргүчтөр, айнектерин бар. Кореяда бар. Так, анан бул жерде Матчиз 3-тү көрөйлү. Esi oturat içinde. Onun içinde 2007 mekanika. Kaçada odası? 330 000 сом. Комплектациясында кондиционер бар, алдыңкы айнектери электро көтөрүчтө, ABS гидравликадагы болот. Жакшы эле. Комплектация орто. Деп коеюн. Так, Россия темир номериндеги Матчиз 2 Өзбекстан Кыргыз номерин тагып берем деп маалымат кагазында жазылып турат. Басы канча болду? 350 000 сом. 2013. Күзгүлөрүндө повторитель поворотто бар. Мындай рейлингтер коюлган экен. Так, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, гидравлика барбы? Бар дейт. Кондиционер жок. Ушунда болду. Ушунун жанында мынакей Россиядан көнчөсү ушунда болуп да келет да. Бул жок, көп эле жабырып калыптыр. Крылолору ушундай өтө эле чирип кеткен экен. 2009 190 000 сом. Эч нерсе жасалып атыр, Россиядан кандай болсо ушундай эле абалда сатып атат экен. Кондиционер бар, гидравликачы? Жок,
Төлесенасың 190 аптың. Бол, қаншаға беріп бересің? Айтып қояр. 150. Қардар шығып қалсын. 150 мың сомға беріп берем дедім. Көрдіңіздер. Так, бұл матчиз 2 Өзбекстан бұлдағы. Комплектациясын көріп қолы. Жөнөкөй екен, а? Жөнөкөй. 2008 180 мың сом. Ушундай. Матчиз 2. 2006 190 мың сом. Так, бұл матчиз 2. 2002 200 мың сом. Механика. Так, матчиз 3 Европа. 2008 340 мың сом. Механика. Қимылдатқышын көлемі 0,8 куб, анан 1 кубтағы болады. Бұларда Европаларда 1 кубтағы болады. Комплектациясын көрелі? 1,8. Кондиционер жоқ екен, хайдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазығы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Эми бул дагы бир матчиз 3-тү көрсөтөйүн. Бул да Европа, бирок кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. 4 цилиндрлүү 2006. Коопсуздук жаздыгы экөө бар. 4 айнектен электро көтөрүштө, кондиционери бар, электро күзгүлөр, 10 капталы. Bunun komplектациясы жакшыраак экен. Şu баасы канча дедиңер? 300 мың. 300 мың Кыргызстан номеринде экен. Жакшы. Да, матчиз 3. Бул канча болуп атат? 2007. Канча болуп атат экен? Баасы канча? 300 380. Корея екен. Шундай. Да, бираз жүрөлү бул жакта. Айтмакчы, машина KG каналы аркылуу унаңыздарды жана башка мүлк, кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрүңүздөрдү, кызмат төлөөлөрүңүздөрдү жарыяласаңыздар болот. Байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Бул матчиз 2 Корея окшойт. 2003 260 мың сом. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен бул видеобузда жыйынтыктайбыз. Ушул моментке чейин көрсөңүздөр ыраазычылык билдиребиз. Көргөн көрүүчүлөрүбүзгө эми лайк басып, комментарий жазып коюлуңуздар. Ушул каналыбызды колдоп, ушуларды ылып коюңуздар.